Салам достор. Күнүмдүк турмушта колдонулган табылгыс дарылык касиети бар бал жөнүндө маалымат беребиз. Бал өтө пайдалуу жана баалуу азык. Анын курамында 300гө жакын пайдалуу заттар камтылган жана адамдын организмине зарыл болгон дээрлик бардык химиялык элементтер бар. Бал организмге тез жана 100% сиңет. Ошондуктан ал тамак сиңирүүнү, тамакка болгон табитти жакшыртат. Пайдалуулугу жагынан балга бир дагы жашылча тең келе албайт. Балды пайдалануудан кандын түзүлүшү жакшырат, иммунитет көтөрүлөт. Мындан тышкары, ал күчтүү энергиянын булагы болуп эсептелет. Ошондой эле, бал организмди мезгилинен эрте картаюудан сактайт. Балды ар кандай түрдө колдонууга болот. Бирок, ошолордун ичинен эң натыйжалуу деп муздак сууга аралашкан бал эсептелинет. Мындай суусундук аз кандуулукка жардам берет. Баш ооруну, баш айланууну, чарчоону жоготот. Балды ар күнү пайдаланса, ар түрдүү кан тамыр оорулардын алдын алат. Организмде кан жакшы айланып турушу үчүн күч-кубат берип, жүрөккө оң таасирин тийгизет. Уйкусуздук мазалап уктай албай жаткан кезде, жатаар алдында 1 чай кашык балды 1 стакан жылуу сууга аралаштырып ичсе, тынч жана тез уктаганга жардам берет. Кулак ооруганда сүткө балды аралаштырып, жылытып, кулакка тамызса, ар түрдүү кулак оорудан айыктырат. Ооз көңдөйү оюлган кезде балды жесе, же болбосо оюлган жерге сүртүп койсо, тез жакшы болот. Бал күйгөн жерге да пайдалуу. Ал үчүн балды күнүнө 2 жолу күйгөн жерге сүртүү керек. Сасык тумоого чалдыкканда, жатаар алдында майдаланган сарымсак менен балдын аралашмасынан 1 аш кашык жеп койсоңуз, эртең менен сасык тумоонун изи да калбайт. Чач түшүп, таз болуп калган учурда дагы чач өстүрүү үчүн бал жардамга келет. Ал үчүн майдаланган пияз менен андан 4 эсе аз балды аралаштырып, чач чыкпаган жерге сүртүү керек. Балды кантип туура сактоо керек? Балдын сакталуу мөөнөтү чексиз. Болгону аны муздаткычта эмес, кургак жерде бөлмө температурасында сактаса, бал эч качан бузулбайт. Балды таза айнек же алюминий идишке сактоо керек. Жез, темир идишке куюлган бал жагымсыз даам жана жытка ээ болгондон сырткары, ууланууну жаратышы мүмкүн. Эски балдын жугу бар идишке жаңы балды куюуга болбойт. Эски балдын калдыгы жаңы балды бузуп, натыйжада даамы менен жыты өзгөрүлүп кетет. Балды күн тийбеген караңгы жерге сактоо талапка ылайык. Жарыктык балдын сапатын начарлатып жиберет. Тоңуп калган балды эритүү үчүн аны ысык сууга тосуп же отко коюуга болбойт. Ысытылган бал бат эле сапатын жоготот. Пайдалуу кеңештерди уккуңуз келсе, биздин каналга катталыңыз.